Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз 11-ci орус тилдүү класстарга кыргыз тилден сабак болмокчу. Бүгүнкү темабыз сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн мүчөлөрү деп сүйлөм тизмегиндеги сөздөрдүн кандайдыр бир суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышын айтабыз. Сүйлөм мүчөлөрү сүйлөмдө аткарган милдетине карай баш жана айкындооч мүчөлөр болуп эки топко бөлүнөт. Баш мүчөлөр жана баяндооч. Менен баяндооч сүйлөмдүн негизин түзүп, өз алдынча сүйлөмдү уюштуруучу борбор болот. Ошондуктан алар сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Сүйлөмдө сөз болуп жаткан жак, зат, окуя, кубулушту билдирүүчү жана баяндоо аркылуу туюндурулган бардык белгилерди ишке ашыруучу баш мүчө деп аталат. Ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдүн ээси бир сөздөн же бир нече сөздүн ажырагыс байланышынан болушу мүмкүн. Ушул өзгөчөлүгүнө карай сүйлөмдүн белгиси жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Демек, грамматикалык түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй бир сөздөн турган бир маанини билдирип, бир суроого жооп берет. Мисалы, жаштар шаарга келишти. Кимдер? Жаштар бир сөздөн туруп, жөнөкөй энин милдетин аткарды. Тутумдаш бир нече сөздөн түзүлөт. Бир маанини билдирип, бир суроого жооп берет. Мисалы, билим алуу ар бир жаштын милдети. Эмне? Билим алуу тутумдаш Баяндооч сүйлөм тутумда грамматикалык жактан ээге багынып, анын ким, эмне экендигин, кыймыл-аракетин, мүнөзүн, абалын, сынын, сыпатын, сан иретин билдирген баш мүчө баяндоочу деп аталат. Суроолору эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне болду жана башка суроолорго жооп берет. Мисалы, 1958-жылы биздин мектеп салынган. Эмне болгон? Салынган. Бул баяндооч. Баяндоочтор бир сөздөн же бир нече сөздүн тизмегинен болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу жөнөкөй жана тутумдаш баяндооч болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй баяндоочтор бир сөздөн турган баяндоочтор. Мисалы, Айбике бүгүн эрте турду. Эмне кылды? Турду. Жөнөкөй баяндооч. Тутумдаш, татаал баяндоочтор синтаксистик жагынан өз ара ажырагыс биримдикте турган бир нече сөздүн айкашы баяндоочтук милдет аткарып турат. Мисалы, келе жаткан Зуура деген келин. Келе жаткан ким? Зуура деген келин деген сөз тизмеги бул тутумдаш баяндооч болот. Айкындооч мүчөлөр баарыбыз билгендей эле аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп үчкө бөлүнөт. Айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөрдүн бирине багыныштуу болуп айтылат да, аныктооч ээге, толуктооч менен бышыктооч баяндоочко багынып турат. Айкындооч мүчөлөр баш мүчөнүн бирине таандык болуп айтылып, алардын ар кандай кырдаалын туюндуруп, баш мүчөгө кошумча маани берип, аларды аныктап, толуктап, бышыктап турган сүйлөм мүчөлөрү болот. Сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин толук маанилүү сөздөр гана аткара алат. Ал эми кызматчы сөздөр мындай милдетти аткара албай, алар толук маанилүү сөздөргө кошумча маани берет. Аныктооч сүйлөмдө зат менен байланышып, анын ар кандай белгисин, сын сыпатын, сан иретин, мүнөзүн жана башка белгилерин билдирет да, кандай, кайсы, канчанчы, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ал шайыр адам болгон. Шайыр деген бул жерде адамдын кандай экенин билдирип турат. Аныктооч грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Жөнөкөй аныктооч жана тутумдаш аныктооч. Мисалы, булактын суусу суусунуңду кандырат деген сүйлөмдө эмненин булактын деген бир сөздөн туруп жөнөкөй аныктооч болду.
Тутумдаш аныктоошто биз сиз сыяктуу адамдардан тарбия алганбыз деген сүйлөмдө тарбия алганбыз кимден? Адамдардан. Кандай адамдардан? Сиз сыяктуу деген бул эки сөз тизмегинен туруп тутумдаш аныктооч болду. Толуктооч кыймыл аракеттин эмнеге багытталгандыгын көрсөткөн заттын атын билдирет. Демек ал кыймыл аракеттин маанисин толуктап турат жана баяндоочтун тобуна таандык болуп саналат. Мисалы, келгендерге урматсыз көрсөтүштү деген сүйлөмдө кимдерге деген бул толуктооч боло алат. Толуктооч грамматикалык түзүлүшү жагынан жөнөкөй толуктооч жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Ал эми маанисине карай тикке жана кыйыр болуп бөлүнөт. Грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй толуктооч бир гана сөздөн туруп, бир маанини билдирет. Мисалы, мен китепти окудум. Эмнени? Китепти. Жөнөкөй толуктооч бир сөздөн турат. Тутумдаш толуктооч бир нече сөздүн тизмегинен түзүлөт. Мисалы, көзү өтүп кеткендерге Куран окулду. Эмне? Кимдерге? Көзү өтүп кеткендерге деген бул толук бир маанини билдирип, бир суроого жооп берип, тутумдаш толуктооч боло алат. Тикке толуктооч кыймыл аракет түздөн түз багытталган жана анын таасирине толук дуушар болгон затты көрсөтөт. Дайыма табыш жөндөмөсүнүн суроосуна жооп берет. Мисалы, сыналгыны бийикке койду. Эмнени? Сыналгыны деп табыш жөндөмөсүнүн суроосуна жооп берип турат. Кыйыр толуктооч кыймыл аракет түздөн түз багытталбай, кыйыр түрдө багытталган затты көрсөтүп, барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөнүн суроолоруна жооп берет. Мисалы, эжемден сурап тоого бардым. Бул жерде кимден? Эжемден деген чыгыш жөндөмөсүнүн суроосуна жооп берген кыйыр толуктооч. Бышыктооч. Бышыктооч кыймыл аракеттин түрдүү белгисин, сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин, максатын билдирет. Качан, кантип, каерде, кандай, кайсы жерде жана башка суроолорго жооп берет. Мисалы, быйылкы жаз башкача болду. Канчанчы же болбосо кайсы жаз деген бул бышыктоочтун милдетин аткарды. Бышыктооч деле башкалар сыяктуу түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт. Жазында дыйкандар эгин эгишет. Качан? Жазында деген мезгил. Бышыктооч бир сөздөн туруп, жөнөкөй бышыктооч болду. Ал жумушту кабагым кашым дебей аткарат. Кантип аткарат? Же болбосо кандай аткарат? Кабагым кашым дебей деген бул 3 сөз тизмегинен туруп, бул тутумдаш бышыктооч боло алды. Бышыктоочтун түрлөрү бышыктооч маанисине карай 6га бөлүнөт. Мезгил, орун, сын-сыпат, сан өлчөм, максат жана себеп бышыктооч. Аларга бирден мисал келтирип кетсек, кечээден бери күндүн көзү ачылбады. Бул жерде кечээден бери, качандан бери деген мезгил бышыктооч. Кыргызстанда кооз жерлер өтө көп. Кайсы жерде же болбосо каерде деген Кыргызстанда орун бышыктооч. Отургандар кыйкырып ырдашты. Кантип ырдашты? Кыйкырып дегенде бул жерде кыймыл аракеттин сын-сыпатын билдирип турат. Асел жарыштан 5-чи келди. Канчанчы келди 5-чи? Бул жерде сан өлчөм бышыктооч. Жаңы ачылыштарды табуу үчүн зор эмгек жасаган. Кандай максатта? Же болбосо эмне үчүн? Ачылыштарды табуу үчүн бул максат бышыктооч. Корккондуктан оозуна сөз келбеди. Эмнеликтен же болбосо эмне үчүн деген бул жерде себеп бышыктооч. Эми көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүү, биринчи сүйлөмдү карайбыз. Биз Жамиля повестин окуп жатабыз деген сүйлөмдө биринчи баяндоочун тапсак. Эмне кылып жатабыз? Окуп жатабыз. Ким? Биз. Эмнени? Жамиля повестин. Бул жерде тутумдаш баяндооч, жөнөкөй жана тутумдаш толуктооч. Эмнени деген табыш жөндөмөсүндө турган тикке толуктооч. Быйыл баарыбыз мектепти бүтөбүз деген экинчи сүйлөмдө эмне кылабыз? Бүтөбүз. Ким? Баарыбыз. Эмнени бүтөбүз? Мектепти. Качан? Быйыл. Бул жердеги сүйлөмдө дагы жөнөкөй жана жөнөкөй бышыктооч, жөнөкөй жана жөнөкөй толуктооч, жөнөкөй баяндооч болду. Окуу башталганча эс алабыз. Эмне кылабыз? Эс алабыз. Ким? Бул жерде биз деген ээси жок, ээсиз сүйлөм.
Качан окуу башталганча деген бул мезгил бышыктоочу. Бүгүн күн чайыттай ачылды. Баяндоочу эмне болду? Эмне ачылды? Күн, жөнөкөй. Кандай ачылды? Чайыттай. Бул сын сыпатын билдирген. Бышыктооч. Анан качан? Мезгил бышыктооч. Ушундай кылып, экинчи көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Анан мугалимдериңерге жөнөтсөңөр болот. Эмесе баарыңарга тапшырма, схемага карап, жогорудагы сүрөттү пайдаланып, сүйлөм түзгүлө. Ал сүйлөм бул схемадагыдай болуп жайгашыш керек. Бул жерде толуктооч, баяндооч, бүт баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөрдүн сызылышы белгиленген. Эмесе саламатта болгула, урматтуу биздин быйылкы бүтүрүүчү жаштар.